Азыр Кызыл деңиздин жээгинде турам. Өзүңүздөр билгендей, бул Нил дарыясы өзүнүн табигый эстетикасы менен миллиондогон туристтердин агылуусуна себеп болуп турарын баарыбыз билебиз. Каир шаарындагы Ат-Тахрир деп аталган улуттук музейине келдик. Вот, смотрите, пожалуйста, здесь есть две настоящие мумии, Туя и Юя. Вот с правой стороны, вон там лежит женщина, а вот с левой стороны мужчина. Это дедушка, бабушка фараона Тутанхамона. Адам баласы, адам заты ушул 4,5 жыл мурда кантип ушуну курган деген суроого бүгүнкү чейин бир кесе илимий так жооп аныктала элек. Мындай жакшы айлык тапкан бул жактагы жумушчулар $200 тегерегине чейин каражат табышат экен. Ал 1 айлык маяна болуп эсептелет экен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Заманбап үй кожойкелерине заманбап сунуш. Урматтуу туугандар, ашканада убакыт үнөмдөө үчүн жакшы каражат чыгыптыр. Колдонууга өтө жөнөкөй, ыңгайлуу, сабиз тураган, картошка фри тураган аппаратты биз сиздерге сунуштайбыз. Бул аппарат жеке эле үй ашканасында эмес, кафе, чайхана, фастфуд иштеткендерге дагы абдан жакшы жеңилдик болуп берет. Ошол эле учурда Кыргызда аш тойдо, маарика өткөрүүдө 1000дин бири болот десек болот. 10-15 минутада 30 килограммга чейин сабиз же картошка фрини туурап жетишсе болот. Аппараттын жалпы баасы 6800 сом. Урматтуу туугандар, буйрутма берсеңиздер, Кыргызстандын бардык аймактарына акысыз жеткизип берүүнү дагы кепилдешет. Эң негизгиси аппарат сиздерге жана жакындарыңыз үчүн узак убакыт бою кызмат кыларын кепилдешет. Толук маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге байланышсаңыздар болот. 0224 90 50 60, 0552 198 856. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Кызыл деңиздин жээгинде турам. Өзүңүздөр билгендей, Африка материги менен Араб жарым аралынын түштүк батыш Азия тарабында жайгашкан Кызыл деңиз бүгүнкү күндө илимпоздордун изилдөөсүндө жалпысынан 460 000 метр аянтты камтып, ошол эле учурда тереңдиги 3 километр 29 метрге чейин жеткендигин ачыкташкан. Египеттеги эң көзгө басар туристтик бир аймак десек болот. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн чар тарабынан дал ушул Кызыл деңизге келип, сууга түшүп кетип аткан туристтер аябай эле көп экен. Деги эле бул Египетте Шарм-эль-Шейх шаарында самолет тынбайт. Бирден бир ушул Египеттин көзгө басар туристтик аймагы деп айтсак болот экен. Негизинен бул Кызыл деңизди чар тарабын 8 өлкө курчап турат. Ошол эле Египет, Судан, Йемен, Иордания, Сауд Аравиясы, Израиль жана башкалары. Урматтуу көрөрмандар, бул Кызыл деңиз бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң таза, эң тунук, мындай кристалдай тунук, таза деңиз деп билсек болот. Түркүн түрдүү бул Кызыл деңизде балыктын түрлөрү, ошол эле учурда акулалардын дагы бир абдан көп түрү бар экен. Эң негизгиси бул Кызыл деңиз ыйык китептерде аталган, айтылган. Барыңыздар билгендей, Муса пайгамбар менен болгон окуясы. Муса пайгамбар дал ушул Кызыл деңизди бөлүп, өзүнүн ошол кул ээлөөчүлүк доорунда кулдарды эркиндикке чыгарып, ушул деңизден алып өтүп кеткен. Кийин фараондун жанагы аскерлери дал ушул Кызыл деңизге анын артынан барып жок болгондугун билебиз. Негизинен, урматтуу көрөрмандар, 1000 уккандан 1 көргөн артык деп коет. Кимде ким ушул өз көзү менен Кызыл деңизге түшүп кетсе, менимче өкүнбөйт болуш керек деген ойду айткым келет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта үйлөрдүн калктуу конуш экен. Үйлөрдүн көрүнүшү, ошол эле учурда бул жактагы ошол эмгек акынын орточо баасы, жалпы эле социалдык тейлөөлөр, социалдык кызматтар мындай жакшы өнүгө элек экен деп белгилесек да болот. Эң
мындай жакшы айлык тапкан бул жактагы жумушчулар $200 тегерегине чейин каражат табышат экен. Ал 1 айлык маяна болуп эсептелет экен. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу достор, биз азыр түнкү саат 1 азыр Шармычы шаарынан автобус менен Каир шаарынан Египеттин борборуна пирамидага саякатка жөнөдүк. Очень я это вам сегодня, потому что по-честному от души вам говорю, вам сегодня повезло, что у нас этот сегодня это вид Мубарак. Мубарак ходил по телевизору, поговорил, что видеть нечего. Люди наших народов, они выросшие, добрые люди, хотя бы обратно домой. Брат мусульмане Мухаммад Мурси, его посадили в тюрьму и тоже умер. Сейчас наш новый президент Абдельфаттах Сиси современник, как я вам говорил, люди довольны? Нет, люди недовольны. Уважаемые, мы приехали в мечеть. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр дүйнөдөгү эң узун Нил дарыясынын жээгинде турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул Нил дарыясы өзүнүн табигый эстетикасы менен миллиондогон туристтердин агылуусуна себеп болуп турарын баарыбыз билебиз. Негизи эле өзүңүздөр көргөндөй бул жакта түрдүү канаттуулар, түрдүү ушул биологиялык кубулуштар көп экендиги белгилүү. Жалпысынан бул жакка ушул египеттиктер жана Судан өлкөсүн аралап өткөндүктөн көптөгөн туристтер дал ушул Египетте Нил дарыясына саякатка келишет экен. Бул киши ушул жактын хозяйыны экен. Дал ушул саякатчыларды келип Нил дарыясына саякатка тургузуп турат. Рахмат чоң сизге. Окей, чао. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу туугандар, биз азыр Каир шаарындагы Ат-Тахрир деп аталган улуттук музейине келдик. Азыр бул жакка бизде ошол жетектөөчүлөр, туркомпаниянын өкүлдөрү бизге жол жобосун түшүндүрүп, кыскача маалыматтарды берет. Азыр бул жакта күтүп атабыз. Биздин гидке микрофонду тагып коелу, кенен ачык маалыматтарды берет. Представляете, да, есть версия другая, что он правил Египтом 67 лет точно. Сколько он прожил? Первая версия 96, вторая 110 лет. У него было огромное количество жен и детей. Около 40 жен, около 100 детей. И он долго правил, поэтому он считался самым легендарным, самым великим фараоном. Это Рамзес Великий или Рамзес II. Самый известный храм Рамзеса находится у нас в Асуане. Город, который сейчас называется город Асуан. Там есть место, называется Абу-Симбель. И там есть его храм, до сих пор остался. 3003. Фараон Рамзес II.
Идемте дальше. Второй у нас фараон – это Аминхотеп. Аминхотеп. Так. Пойдемте, пожалуйста, потихоньку. Аминхотеп – это второй фараон. Это дедушка Рамзеса II. Рядом с ним его жена, царица, королева Тия, бабушка Рамзеса II. Вот он сидит на троне Египта, самый великий, самый известный. Вот этот зал, самый большой центральный зал, называется зал Аминхотеба. А в этом большом зале есть саркофаги, огромные, большие. Каменные есть, деревянные, есть позолоченные, золотые. Сколько это весит? Вот, смотрите, господа. Что за материал? Это гранит. Как они так чутко резали, как они это делали, как они это создали и для чего? Это гробница для хранения мумий. Раньше здесь в гробницах лежали мумии внутри. В 1897 году египтологи обнаружили в Саккаре саркофаги, который до сих пор считается самой большой загадкой. Каждый саркофаг весит около 100 тонн. От 80 до 100 тонн, даже больше. Как они их резали, как они создали, как они таскали, как они шлифовали, как обтюсывали. И для чего все это было создано? Непонятно, это очень большая загадка. Внутри мумии лежали, сейчас мумии на втором этаже лежат. Все мумии собраны в одном большом зале под особой температурой. Я вам покажу две мумии. Туя и Юя. Это муж и жена. Это король и королева, и дедушка, бабушка фараона Тутанхамона. Их нашли прямо в песке, были выкопаны в 1905 году. И до сих пор они у нас лежат на втором этаже. Как они бальзамировали умерших фараонов и зачем их бальзамировали? Мумифицировали умерших фараонов, правителей Древнего Египта, просто из-за того, что они верили в загробную жизнь. Верили в то, что душа будет существовать в загробном мире. Для того, чтобы жить счастливо, богато, вечно в загробном мире, нужно было мумифицировать тело умершего царя. Нужно было хранить его тело в хорошей гробнице. Поэтому строили вот эти большие пирамиды. Этот процесс, он продолжался почти 70 дней. Представляете, фараон умирает, не хоронят. Ждут, готовят тело к новой счастливой жизни. 70 дней готовят его тело. Самая первая операция мумификации заключалась в извлечении мозга через нос. Они крючком мозг вытаскивали через нос. Чтобы остановить рост бактерий, микробов в черепе, через нос вводили жидкость. Состав жидкости до сих пор неизвестен. Хорошо голова мумифицировали, зубы мумифицировали, новые глаза делали из камня, из хрусталя. Закрыли глаза, закрыли рот, волосы мумифицировали, а потом дальше животик. Животик они острым каменным ножом резали. Вытаскивали все внутренности. Кишечник, желудок, легкую, печень. Один орган, его не трогали, на месте оставляли. Это какое? Сердце. Почему? Правильно, сердце. Почему? Почему сердце оставили? Там дух. Сердце поверили, что боги будут его взвешивать, чтобы узнать, этот человек был верующим или нет. Он в ад или в рай. Они верили, что это самый главный орган – это сердце. Вот, смотрите, пожалуйста, здесь есть две настоящие мумии, Туя и Юя. Вот с правой стороны, вон там лежит женщина, а вот с левой стороны мужчина. Это дедушка, бабушка фараона Тутанхамона. В возрасте мумии 3300 лет. 3300 лет. А мужчина, когда умер, ему было 60-65 лет. Женщины старше 70 лет. Это, ребята, дедушка и бабушка Тутанхамона. Они были выкопаны, их нашли в 1905 году. Кто хочет снимать, фотографировать, пожалуйста, можно. Это настоящие мумии. Раньше здесь в этом музее лежали больше 100 фараонов. И сейчас все они лежат в новом музее, который находится рядом с пирамидами. Смотрите, вот эта колесница мальчика Тутанхамона. Кожа, дерево, золото. Вот, говорят, что он упал с этой колесницы, когда тренировался в детстве. Он же был мальчиком. Здесь стоял, упал со своей колесницы, себе ногу поломал. Из-за инфекции, из-за гангрины он скончался, он умер. Знаешь, причина смерти – это гангрина, это инфекция.
это инфекция. Его не убили, не отравили. Заходить посмотреть, посетить этот зал мумий животных. Огромный большой там крокодил лежит, его длина почти 7 метров. Есть там священная корова, вот этот анолус, кошка, есть еще там птицы. Эти животные, они их считали в древности священными животными. Их не убивали, их не кушали, не трогали. И вот это все там лежит в этом зале. Пошлите смотреть. Это маски Туя и Юя. Это которые вы только что увидели их мумию. А зачем вообще делали эти маски? Конечно, в них не ходили. Это погребальный, это траурный, это после смерти. Когда человек умирал, фараон, его мумифицировали, делали для него вот эту маску, и маску положили на его лицо. Заходите, пожалуйста, мумии животных внутри. Фото можно сделать, фотографироваться без проблем. Снимать тоже можно, разрешено. Таштардын көлөмүнүн чоңдугу эң кичинеси 3-4 тонна болсо, эң чоңу 80 тоннага чейин таштарды чураттык. Негизи эле шантип салган деген суроого бир топ мындай гипотезалык түшүнүктөр бар. Негизинен бүгүнкү күндө бул адам баласы, адам заты ушул 4,5 миң жыл мурда кантип ушуну курган деген суроого күнгө чейин бир кесе илимий так жооп аныктала элек. Эмне үчүн муну курган деген нерсеге ошол фараондун үй бүлөсүнүн көзү катары санашса, фараон өлгөндөн кийин ушул тирилип кайра дал ушул эки дүйнөлүк бир мындай байланыш катарында дагы санаган мындай бир чечимдер бар. Бирок күнгө чейин бул так анык мындай ачыктала элек да. Буга чейин өзүңүздөргө маалым, мунун ичинде мумиялар сакталып турган болсо, бүгүнкү күндө анын баарысын өздөрүнүн ушул Египетте улуттук музейинде тарыхый бир мурас катары көргөзмөгө коюп келатышат. Бардык энелер көп жолу туура эмес жалаяктарды колдонуп алса керек. Сууну жакшы сиңирбей, жалаяктан өтүп кетип шым булганган учурлар тааныш. Бирок Jaco Baby жалаяктарында мындай көйгөйлөрдү унутуңуз. Jaco Baby балдар үчүн жалаягы ыңгайлуу, сууну бат сиңирет, көпкө чейин нымды кармап турат, жумшак жана назик. Аллергия пайда кылуучу зыян кооптуу нерселер камтылбаган япон жалаягы. Эң негизгиси жогорку сапатка көңүл бурулган. Jaco Baby балага ыңгайлуу, ата энеге жеңил.